Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду жылдык отчетун берди. Фонд бүгүнкү күнгө чейин 761 бизнес долбоорду жактырып, жалпысынан 246 миллион долларга каржылады. Анын ичинде кичи жана орто бизнес эле эмес, Кыргызстандын стратегиялык ишканаларына да насыялар берилди. Кененирээк Актилек Гүлжигит кызы айтып берет. По итогам 2016 года агро өнөр жай комплекси, тигүү жана текстиль өнөр жайы, кайра иштетүү өнөр жайы, тоген жана металлургия өнөр жайы, курулуш, туризм, транспорт, инфраструктура, энергетика, өлкө экономикасынын ушул артыкчылыктуу тармактарына Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 16 миллиард сом бөлдү. бүгүнкү күнү мына мен айтып кеттим, 246 миллионго проекте долбоор жактырылган. Ушул проекттин бүгүнкү күнү уже биринчи жыл каникул отпайбы? Льготный деп коебуз мындай. Бүгүнкү күнү уже башталды да, кайтарып берип атышат да акчаны. Ушул акчаны иштетиш керек да. $1 3, 4, 5 долларды бияка Кыргызстанга биздин гарантия боюнча аракет кылып атабыз да, бияка инвестицияга алып келген. Насия каражаттарынын 30% жаңы башталган өндүрүштү түзүүгө кетсе, 70% иштеп жаткан өндүрүштү жаңылоого жумшалган. Берилген каражаттын жарымынан көбү ири бизнести каржылоого берилген. Фонд 2017 жылдын аягына чейин жактырылган долбоорлордун көлөмүн 267 миллион АКШ долларына чейин жеткирүүнү пландап жатат. Демек, кайсыл тармактар каржыланды? Агро өнөр жай комплекси 26%, транспорт жана логистика 13%, туризм 12%, курулуш өнөр жайы 11%, сода инфраструктурасы 9%. Фонддун ачылышы Кыргызстандын көпчүлүк ишкерлери үчүн жакшы жаңылык болуп, реалдуу өндүрүштүн өсүшүн камсыздады. Ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлүк шарттарына ыңгайлашууга каржылык жактан негиз болуп берди. Доллар менен берилүүчү насиянын пайыздык үстөгү 7-ден 4%га чейин төмөндөтүлгөн. Насия берүү мөөнөтү экономикалык тармакка ылайыкталып, 5 жылдан 15 жылга чейин узартылган. Чарба жүргүзүүчү субъектилерине алган карыздын суммасынан 30%га чейинки рефинансылоо мүмкүнчүлүгү камсыздалды. Фонд тарабынан каржылоо каралган тармактардын тизмеси кеңейтилди. Өнүктүрүү фонду 23 ири долбоорду каржылаган. Томат KG деген компания бар, азыны карап атабыз. Мына чүйдүн бүгүнкү күнү 2-3 дагы жаңы томатный заводду курган. Бул 75 миң адам жумуш табат, фермерлер. Мына азыр кошой кайындыны айтканда 15-20 миңге чейин адам фермерлер жумушун табат ушул. Мына текстиль трансты ачтык, токмокту билесиңер. Проекттер чоң проекттер издеп атабыз, өзүбүз структураны жазап, өзүбүз таап атабыз да. Азыр фонд каржылоо жана узак мөөнөттүү инвесторлорду тартуунун үстүндө иш алып барууда. Фонддун миссиясы калктын жашоо деңгээлин көтөрүүгө көмөктөшүү, жумуш орундарын түзүү, Кыргызстан элинин социалдык жактан камсыздоо деңгээлин жогорулатуу. Мунун баары фонддун 2016 жылы иштелип чыккан стратегиялык программасында жазылган. Актилек Гүлжигит кызы, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи